Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Кел айталы программасы. Жакында эле Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо өтүп, анда 78 жаштагы Джозеф Байден алдыга озуп чыкты. Джозеф Байдендин президенттик кызматка келүүсү Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет? Кыргызстанды кандай өзгөрүүлөр күтүп турат? Ушул суроолордун алкагында эл аралык мамилелер боюнча серепчи Эдил Осмонбетов менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, сиздин оюңузча эмне себептен Джо Байден алдыга озду? Бул 2020 жылкы шайлоо Америка Кошмо Штаттар болгон үчүн бул өзгөчө тарыхтуу шайлоо болчу. Эмне үчүн? Бул бир жагынан Трамптын өзүнүн койгон 4 жылдын ичинде мөөнөтүн, президенттик мөөнөтүн көрсөттү. Биринчиден бул пандемия коронавирустан жакшы көрүшкөн жок. Экинчиси, ал өзүнчө биринчи саясат жыганда бул Америка биринчи орунда деп. Самоизоляция деп. Анан 4 жылдын ичинде биз көрдүк. Американын өзүнүн мындай ири мамлекет, орусча айтканда сверхдержава. Анан анын глобалдык эмелиси бар, кызыкчылары бар да, бүткүл дүйнөдө. Анан карап көрсөк, Трампка чейин Америка Кошмо Штаттарынын президенттери, Американын тышкы саясаты, стратегиясы бүткүл дүйнөлүк, глобалдык дүйнөгө иштечи да. Бар. Бирок Трамп келгенде ал айтты, мен сөзсүз өзүмүздүн ички саясат менен иштейм, экономика көтөрөм, керек болсо Америка биринчи болот депчи. Башка бизге керек жок келишим менен же мындай регионалдык аймактар менен иштебейбиз. НАТО болобу, мына экология боюнча япарбыз. Анан ачык эле айтты, бул биздин өсүбүздүн бир партнер эмес бул. Биз соода согушун Кытай менен иштейбиз депчи. Анан 4 жылдын ичинде жыйынтык экономика жагынан бир жагынан жакшы жагы болду. Экономиканы көтөрүп. Бирок 2020 жылдан баштап, февраль-марттан баштап пандемия башталгандан кийин тажи вирустун анын сөзсүз авторитети кетти. Эмне үчүн? Экинчиси, ал адам укуктарын же башкалардын мындай либералдык ан сезимдерди жакшы эметпейт да. Анан ошон үчүн көп жарандар, Американ жарандары тажи вирустан, экономика рецессиядан аябай кыйналып, жумушсуз калып, мына ири чакан бизнес көрүп атпайбыз, Америка жабылып атат, иштебей, карантин болгондон. Ошон үчүн алар айтышты, эмне үчүн бизге президент Трамп жардам бербейт. Ошон үчүн аябай көп демократтарды колдоп, анан алар айтышты, сөзсүз ички саясатта, тышкы саясатты өзгөртүш керек. Ошон үчүн алар мына 3 ноябрда болгон Америка Кошмо Штаттар шайлоодон Байденга добуш берди. Карап көрсөк, 100 миллиондой киши өзүнүн добушун почта катары жиберишкен. Анан карап көрсөк, катышкан кишилер очередь туруп эртең менен баштап турушчу да, мындай эч качан болчу жок. Мындай карап көрсөк, 50-70 жылдын ичинде Америка Кошмо Штаттарында мындай болгон жок шайлоодо. Эмне үчүн? Анан көбү жаштар. Алар эмнени көрсөтөт мындай? Миллиондук кишилер эртең менен туруп шайлоо участоктуна барып. Бул сөзсүз өзүмдүн тагдырымды, Америка Кошмо Штаттарынын саясатын, үмүтүн башка мындай келечек курабыз деп ушуну билгет да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Байден келгенде ал сөзсүз биринчиден өзү жакшы бир команда түзүп алган. 11 киши бар анда, арганы кишилер. Анан вице-президент карап көрсөңөр, бул биринчи жолу тарыхта Американын шайланган вице-президент аял болуп атат, Камала Харрис. Бул дагы сөзсүз аял зат болобу Америкада, же башка каралар болобу, же афроамериканец деп коебу, же башка улуттук элдер дагы жашайт да, жарандары Америка Кошмо Штаттар. Алар да колдошчу. Анан ошо мен ойлойм, бул жаңы кыймыл, жаңы мындай доордун башталышы. Соңку маалыматтарга таянсак, АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп учурдагы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтууда. Ал эми Джо Байден мурунку президенттин бул кадамдарын улуттук коопсуздукка кандайдыр бир терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп атат. Мунун алкагында Трамп кандай жолдорго барышы мүмкүн? Биз көрүп атпайбыз. Бул Американын салтында боюнча мындай 19 жылдан баштап сөзсүз эки талапкер болсо президентке атышууга, ал сөзсүз 1-2 күндөн кийин айтчы, мен макулмун, мен сени куттуктайм, сен жеңдиң депчи. Бул Американын саясий жана тарыхтык салты да. Анан карап көрсөк, Хиллари Клинтон дагы 2016 жылы 1-2 күндөн кийин айтты, Трамп жеңди депчи, куттуктайм деп. Гор менен Буш, арган Клинтон болгондо, бул өсүнчө бир салт, бул конституцияга кирбейт, мыйзам жок. Бирок Америкада аябай көп салт, өсүнчө бир эрежелер бар да. Ошону Трамп башыбай айтат. Өзгөчө бул саясатчы эмес да. Анан биз көрүп атпайбызбы, Трамптын результаты тети башка чыгат, жеңди деп Байден депчи. Трамп айтты, мен сөзсүз сотторго берем, эметем депчи. Бирок мен ойлойм, бул жыйынтыга жетпейт.
Эмне үчүн? Ал сөзсүз мындай Трамптын негизги катасы бул Америка ири мамлекетти бөлүп алды. 3-4 жака. Бир жагынан бул 50% шайлоону көрбөдүк. 49-5 бул эмнени көрсөтөт? 50% Трампты республиканцты колдойт, 50% демократтарды колдойт. Бул дагы жарышта бир жарандык коомдуу мамлекет ортосунда. Экинчиден этника жагынан, расисттик жагынан мына оларды айтып атпайбы? Каралар деп чыкты. Алардын укугу дагы эметип. Көп бөлүнүп, анан аялдарга дагы мындай таасир айтып, мындай гендердик баланс болбой. Аялдар шайлоону биле албайт, саясатты түшүнбөйт. Ошону дагы сөздөрдү, ошону бөлгөндө болбойт. Бул негизи президент бул улуттук лидер болот. Улуттук лидер болгондон кийин ал элди төкпөй, чачпай, бөлбөй, сөзсүз бир жыйынтыга, бир кыялга болуш керек да. Бул ошон үчүн Трамп ал айтты, мен тааныбайм бул. Бирок мен ойлойм, убакыты кеткенде сот жагынан дагы башкалардан эмете албайт. Эмне үчүн? Америка системасы бул башка системасы. Бул Америка чын эле көп унутуп атышат. Америка кошмо штаттары дейт. Бул штаттардан менен федерализм деген бар. Анан 2 штат Невада, мына башка Аризона же башкалар айтып атпайбы? Биз чечтик, биз жергиликтүү сотубуз. Текшерип бергиле, биз эч качан фальсификацияга барган жокпуз. Бул чындык эле результат депчи. Просто аларды Трампты да түшүнүш керек. Эмне үчүн? Бир жагынан аны аябай көп киши колдогон. Өзүнүн шайлоо компаниясына аябай көп акча алган турабы? Анын дагы эмелери бар. Чыгып атпайбы, колдоп, мен сиз эшикке чыгып, митингге чыгып атпайбы да? Анан аларга да бир күндөн кийин өткөндөн кийин чыгып калса айтып, мен макулмун, жеңип калдым деп, куттуктайм деп алар да түшүн. Бул саясат, аны да түшүнүш керек. Бирок ал айтып атат, мен жеңдим. Алардын фальсификация болду. Бирок Америкага Кошмо Штат 240 миллион киши шайлоого катышат жарандар Америка Кошмо Штатын. Ошондон көрө 150 миллионду катышты быйыл. Аябай көп. Бул өзгөчө, бул тарыхта да болгон эмеке. Бирок Трамп айтканда ал далилдеген факт айтпайт. Сөзсүз сотко далилдеген факт болуш керек. Бул өзөкели да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө баштап уже Байден, Камала Харрис менен вице-президент менен өзүнчө бир команда түзүп атат. Пандемия менен күрөшөбүз. Кандай. Анан Америка традициясы ошондой да. Алар 3 ноябрь шайлоо өткөндөн кийин 20 январга чейин 2023 инаугурация болот. Ошондон баштап Джо Байден президент катары болот да. Анан 3 айдын ичинде алар сөзсүз бир 2 топ Байден менен Трамп сүйлөшүп, анан алардын өзүнүн жумуштарын, кагаздарын, каржы жагынан баарын текшерип, ошол менен 2 команда бөлүшүп 3 айдын ичинде, анан январда 21-жылда алар жаңы ордуна келет да. Ошого да Трамп болбой атат да. Мен ойлойм, бул бир жагынан бул өзүнүн мындай маданияты, өзүнүн мындай миллиардер да. Мындай катуу сүйлөй берет да. Бирок мен ойлойм, саясий традиция. Анан Джо Байдендин келгени бул өзгөчө, бул жаңы доор, анан Американын жаңы глобалдык дүйнөлүк лидерге кайрадан алып келип атат. Эми сиздин оюңузча Байден президент болуп калса, Россия менен мамилеси кандай болушу мүмкүн? Бул карап көрбөйсүңөр. 2016-жылда болгондо мына Москвада болгон, Кремльде болгон кишилер, президент Путин болуп же башка саясий элиталар, алар сөзсүз Трампты колдочу. Сразу реакция берчү. Таасирин берип, ой жакшы болуп атат, биз эметебиз, үмүт кылып эметебиз. Жаңы келишим болот. Америка Кошмо Штат Орусия менен жакшы мамиле, экономик санкция алып кетебиз депчи. Бирок болбой калды. Анан Трамп ал катуу айтчы Россия жөнүндө. Бирок чынына кайганда сөз менен айтат, бирок иш менен жасаган жок да. Кысымга салган жок, санкция же бирдеме. Ошон үчүн Дональд Трамп Орусиянын бийлигине, Орусиянын мамлекетиде мындай жакшыраак болушу керек да. Бирок Байден келгенде ал сөзсүз уже шайлоо бүтүндө айтып атпадыбы? Мен Орусия менен сөзсүз колдонон күчтү мен көрсөтөм. Алар туура эмес кылып атат. Адам укуктарын, демократияны же башка процедураларды бузуп атат депчи. Ошон үчүн Байден келгенде, инаугурациядан кийин, мен ойлойм, бул Россия дагы аны түшүнүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кремль дагы реакция эч качан берип атат. Эмне үчүн? Байден келгенде ал сөзсүз Трамптын саясатын жүргүзбөйт. Ал сөзсүз Россияны кысымга салат, Россияны санкцияга салат. Анан Россия финансы жагы башка жагынан аябай оор болот. Эми Джо Байден президент болуп отургандан кийин Борбор Азиядагы саясат кандай өнүгүшү мүмкүн?
жана ошондой эле Кыргызстандагы саясат. Бул карап көрсөк, Байден өзү президент болгондон кийин, бул чын айтып коюш керек, Дональд Трамп болгондо, ал мындай Борбордук Азия, башка мындай мамлекеттерде болгон чыр-чатактарда же мындай көз караган жок да, мындай стратегия боюнча, иште бергиле этип. Ал ички саясатты көп эметчү Трамп. Мен иштейм, биринчи өнүгөбүз, Америка great again дегендей. А бул Джозеф Байден келгенден кийин ал сөзсүз өзгөрүлөт. Эмне үчүн? Биринчиден ал тышкы саясатын өзгөртөт. Кайрадан Кытай менен сүйлөшүүлөр менен иштейт. Ирандык жаңы келишимге келишет, сөзсүз. Анан НАТОнун партнерлору эмне үчүн Байден айткандан кийин жеңди депчи. Эмне үчүн биринчи жолу Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон куттуктады, Меркель эметебиз. Алар дагы үмүт эметип атат. Эмне үчүн? Америка Кошмо Штат ири мамлекет, биринчи экономика. Анан бириккен Европа менен жаңы мамиле түзөт. Трамп сөткө күчкө салып, аларды кичине мындай тең ата болбой, анан алардан акча сурап, силер түстөлөгүлө, биз коопсуздук колдоп атабыз. Мындай бул саясат эмес, бул соодадай болуп калды да. Байден келгенде өзгөрөт. Россия менен өткөндөн кийин анда Кыргызстан дагы Борбордук Азияга да өзгөчөлүк болот. Эмне үчүн? Алар сөзсүз адам укуктарын колдойт. Мамлекеттик демократияны тандап алган багыт менен мамлекеттерге дагы жардам берет. Мен ойлойм, бул Кыргызстанга дагы өзгөчө бир жаңы жол ачылат, жаңы мындай үмүт катары эметсек. Бирок сөзсүз жаңы Кыргызстанда болгон бийлик сөзсүз өзүнүн шарты түшпеш керек, кадам жасап. Бул Кыргызстанга керек, Кыргызстан улуттук кызыгышына жооп берген саясат болуш керек да. Бул Америка ири мамлекет, ал Кыргызстанга эч кандай жамандык жасаган жок. Мына 91-жылдан баштап экинчи мамлекет бизди Кыргызстан эгемендүү катары элчилигин ачылды. Мына 29 жылдын ичинде 2 миллиард доллар алар бизге грант катары ар кандай жардам берип, жарандык коомго, мына мамлекеттик уюмдарга жардам берип, ар кандай программаларга жардам беришти. Ошон үчүн алар күтүп атат. Алар дагы бизге чоң сигнал берип атат. Мындай силер бирдеме кылгыла деп эметипчи. Азыр бизде 2015-жылдан баштап эки мамлекеттин ортосунда келишим жок. Бул эмне деген? Бул негизги укук жагынан эки мамлекеттин ортосунда 93-жылы алынган бир келишим болуш керек. Ошо келишим болгондо ошолар бизге жардам бере алат, ал айтат, бизге силерге грант беребиз, мындай пандемияга күрөшкө ар кандай жардам берсе болот. Анан биз жогорку деңгээлге мамилеге чыгып кетебиз да. Бүгүнкү күндө уже 5 жыл болду. Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын эки өкмөттүн ортосунда келишим жок. Биз коңшу мамлекеттерди карап көрсөк, Казакстан менен Өзбекстан. Алар сопсонун пайдаланып атышат. Америка Кошмо Штаттары менен алар жоңкур деңгээлде иштеп атышат. Алар да стратегиялык багыт деген иштеп атат. Казакстан, Өзбекстан. Биз бүгүнкү күндө Борбордук Азия жалгыз эле мамлекетпиз. Бизде эң ири, эң жакшы, улуу мамлекет катары Америка Кошмо Штаттары менен биз мамилебиз жок. Нолдон түшкөн да. Эмне үчүн? Алар алар бизге керек, аларга кереги жок. Мындай карап көрсөт да. Эмне үчүн? Бизде көп жарандар бар. Виза албай атат, же өзүнүн грин карта бол, биз барабыз деп, же туризм барабыз депчи. Бүгүнкү күндө биз кара тизмеде болгондо, ана келишим жок болгону сөзсүз кыйналат да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына жаңы келген бийлик, жаңы өкмөт сөзсүз Кыргыз-Американын мамилесин жогорку деңгээлде эмиштип, жаңы келишим иштетип, улуттук кызыкчылыктын Кыргызстанды колдоп, сөзсүз иштеп, анан жаңы деңгээл менен жаңы тарыхтын бетин ачып кетиш керекпиз да, жаңы жолдо. Мындай болбосо, азыр геосаясатты кырдаал аябай оор. Көп мамлекеттер кырда турушат. Биз көрүп атпайбызбы, согуш болуп атат, тек Кавказда эмне болгон, Сирияда. Анан ошон үчүн ойлош керек. Дагы бизде коңшу башка мамлекеттер бар. Алардын да өзүнүн ички саясаты бар, алардын тышкы саясатынын дагы максаттары бар. Анан бизде саясий туруктуу болбосо, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды колдобосок, анда алар сөзсүз пайдаланышат. Биз мындай көп эмени бере албайбыз да. Ошону да ойлонуш керекпиз да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келиптир. Бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Ушуну менен Кел айталы программасы соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.